бардыгы көз алдымда. Эң биринчи заход болуп, баягы эң биринчи форманын ыңгайсыздыгы. Себеби дегенде, ал кийин удобный форма уже кийинкиде келип баштады. Биринчи кийген форма бул сөөгүңө жетет да, муштаганда, тердегенде, муштаганда адам экинчи кийгиси болуп калат. Аны кайрачы мындай өзү кийип көргөн, мени азыр угуп аткан кесиптештерим билет болуш керек. Ал кыйноо да. Мындай кие албайсың. Кайра повторно кийиш үчүн адам оор абалда чыгышат, денеңе муштак урат ушунчалык. Ошондой формалар келип, сотрудниктердин көбү ооруй башташты. Бирок ооруган күндө дагы ошо ооруган киргизбей, өздөрү дарын ичип, шылып эме кылып, бардыгы бешет болуш керек. Эшикке чыкканда резиновый өтүктөрдү кийишет, мындай чилкилеген суун төгөт. Организмде болгон жидкостьтин баары ошого толуп калат да, ачка кирет. Тамак жейилбейт, тамак ичип алса, чечиш керек болот, форманы кайра чыгыш керек болот, суу ичпейт. Красный зонадан чыккан адам эң биринчи эчтеке сурабайт, суу сурайт да. Себеби уже организмде жидкость калбай калат, суу деп эме кылат да. Анан толтуруп койгон сууларыбыз башында ушинтип жетпей калып, улам эметип суу бергилечи, суу деп эле. Ушул улуттук госпиталда 35 жылдан бери иштейм. Быйыл 35 жыл болот иштегениме. Терапия бөлүмүндө башында процедуралык медайым болуп иштечимин, азыр улуу медайым болуп иштейм. Зарегистрировано 3 случая. Дальше живет один из зараженных. Үйдөн чыкпаңыздар. Бир да маска жок аптекаларда. Июндун аягы болуп калган, уже жакындап калганда бизде ошо экстренно ушул корпусту ачылып калды да. Тезинен ачкыла деп. Анан биз ошол убакытта ыңгайлаштырып, ар бир корпусту, ар бир отделенияны ыңгайлаштырып, орнотуп эме кылып эле группировка создавать этилип ар бир тайпа отделенияларга. Анан мен Гуля Асековна деген дагы бир улуу медайым бар. Чогуу ошол кызыл зона, анан жашыл зона деп бөлүнөт. Биз жашыл зонаны Эльмира Төрөкуловна как раз ошол убакта өзү организовать этип жүрдү. Баштап биз деген ошол кызыл зонага кире турган медиктердин биз деген группировкасын создавать этип жумуш ишин организовать этиш керек болуп калды да. Дары дармектеринен, кийиминен баштап тамагына чейин ошол жакта организовать этип ошол жумушту иштегиле деп эметип калды. Группа түзүлүп калды. Кокусунан түзүлдү внезапно, чындап келгенде. Анан ачылар менен эле биз мынчалык деңгээлде, ушунчалык баягы бир убакыттын ичинде ушунча көп бейтап келип кетет деген расчет жок болчу да, чындап келгенде. Баягы эң эсимде ошол биринчи 3 күн биз ошол эме менен алек болуп жүрүп эле уктабай эле жүрө бериптирбиз да. Анан баягы адам все равно организм уктабагандан кийин мас болуп алыш эле, чарчай баштайт экен да. Ошол аябай эсимде да. Биз ошо кетип баратып мындай сознание теряться этип кетет, көзүң жумуп кетет. Дагы бирөө кулады. Көрдүм, тияктан бирөө баса албай калды. Тияктан искусственный дыхание кылып атат. Скорыйлар завал көрдүңөрбү? Могу жер жабык. Жана эмедегидей болуп атабы? Италиядагыдай болуп атабы? Невозможно. Бирок баягы бүтпөйт да, башталган эме башында айтып атпаймынбы, аябай скорыйлар Московскийга чейин очередь ушул басканда кээде ушу корпустун элистей берет, баягы эметилген убактарчы. Ошондой болду. Баягы оорчулук мезгили өткөндөн кийин мындай эстегенде баягы эметесиң да, душаң бошоп эметет. Бирок ошол мезгилде аябай эле кыйын болгон.
аябай эле кыйын болгон. Мен эле эмес, ошо менен иштеп жаткан, мен менен биринчи кирген, төшүн тоскон ошол кезекте биздин терапевт врачтар, пульмонолог, невропатолог, кардиолог врачтарыбыз кирди да, чында. Бардыгы көз алдымда эң биринчи заход болуп, баягы эң биринчи форманын ыңгайсыздыгы. Себеби дегенде, ал кийин удобный форма уже кийинкиде келип баштады. Биринчи кийген форма бул сөөгүңө жетет да, муштаганда, тирдегенде, муштаганда адам экинчи кийгис болуп калат. Аны кайрачы мындай өзү кийип көргөн, мени азыр угуп аткан кесиптештерим билет болуш керек. Ал кыйноо да. Мындай кие албайсың. Кайра повторно кийиш үчүн адам оор абалда чыгышат, денеңе муштак урат ушунчалык. Ошондой формалар келип, сотрудниктердин көбү ооруй башташты. Бирок ооруган күндө дагы ошо ооруган билгизбей, өздөрү дарыны ичип, чыгып, эме кылып, себеби дегенде мындай да, эгерде биз сменде 4 сааттан 6 сааттан иштешет да, ошол убакка кийинки киши иштеп аткан кишиге кадр дайындап турбасаң, ал тиги иштей албайт уже. Бардыгы бешет болуш керек, эшикке чыкканда резиновый өтүктөрдү кийишет, комдай чилкилеген суун төгөт. Организмде болгон жидкостьтин баары ошого толуп калат да. Жашыл зона деп аталганы менен биз мисалы үчүн бияка кызыл зонага кирген сотрудниктер 4 саат, 6 саат иштеп, анан эс алганы кетишет да. Кайра восстанавливаться этип эс алганы кетишет. Биз жактагы неме круглый 24 саат, 14 күн бою сен эч жака чыга албайсың. Түн ичинде дары сурайт. Түн ичинде ар кандай ситуациялар болот. Көп нерсе суралынат, телефон колдон түшпөйт. Андан бөлөк заказ тап келесиң. Дагы ресимде кала турган нерсе ошол экинчи күнү болуш керек. Анда протоколдор чыга элек, жаңы чыгып дары айткан дарылар келип атат, анан машина менен таңкы саат 5ке чейин дары түшүргөнбүз да. Физрасторлор оор. Ошону көтөрүп атып, эртеси күнү белиң цемент болуп калат да. Ошентип анан дагы бир нерсе, башында ушу как раз эмеде ортодогу балдар, охранада турган балдар дарыны жеткизиш керек болуп да, бул сторонагачы. Анан бир студент баланын эсимде да, ушу медакадемиянын студенти болуш керек эле. Өтүктөн ошо чуркай берип, өтүктөн канап кетти бутунун баары тынч. Эме баса албайт, өйкөгөнүнөн суудан бутунун баары кан болуп кетти да. Анан кийин келер деп бияка келип эмесин чечтирип, дарылап 2-3 күн эс ал деп эме кылганбыз да. Бирок ошенткен күндө деле биз баягы бизге кадр жетишчү эмес. Кадр аз киши, анын үстүнө оорутуп алсак дагы ушундай бир эме да, кандай десем, элдер мындай определенный убакыт эле айта берет, а бул жерден токтобойт да. Улам поступление боло берет, улам түшө берет, улам эметет, анын ордуна башканы киргизишиң керек, которуш керек болуп калды. Анан кийин киши жок, келгиче анын үстүнө ак кемеде жатышты да, аяктан бияка келгиче убакыт тигил жактагылар уже рация менен чалып атат да, мен чыгышым керек, чыдабай атам. Себеби деген алар ачка кирет, тамак жей албайт, тамак ичип алса чечиш керек болот, форманы кайра чыгыш керек болот, суу ичпейт. Анан 6 саат, 8 саат жана форма менен ал жакта чыдаш оңой эмес да. Аны сөзсүз түрдө чыгарыш керек ужечи. Анан ортосунда айла жок, форманы кийип алып кирип, аларды бошотушка убактысын место тапкыча аларды которобуз минять этип жүргөн күндөр болду эң башында. Бир апаны билем да, ушул жактан ушу атаны чыгарып кетти. Рахым разысын айтып, мен ойлогон эмесмин, ушу кары болсо дагы айыкпайт болуш керек дедим, айыкты деп ыраазычылыгын аябай айтып, анан бизге тиги пирожки бирдеме бышырып келип эшиктин алдына таштап коюп эле кете берчи.
мындай өзүнүн эмесин айтчу да, аны кереги жок десек деле болбойт, алып келип ошол жерге эмесин алып келип коюп келип кетирди да ошол апа. Ошол эсимен кетпейт такыр. Концентратор ушунун башында жок болду да чынында. Андан кийин ошо жанагы пирожки таштаганда эле алып келип элден ыраазы болсо болот. Негизи эчтекени сурабай, эчтекени өткөрүп бербей эле, эчтеке дебей туруп эле алып келип туруп эшиктин алдына таштап кетип атышты. Красный зонадан чыккан адам эң биринчи эчтеке сурабайт, суу сурайт да. Себеби уже организмде жидкость калбай калат, суу деп эме кылат да. Анан толтуруп койгон сууларыбыз башында ушинтип жетпей калып, улам эметип суу бергилечи, суу деп эле суудан башка ичпейт да. Андан кийин ушу шороо, ушул суу эмелер, суусундуктар көп келе баштады. Адам паникага түшкөндө бардык нерсеге даяр экенин көргөм да ошол убактачы. Анан кийин мен ойлоп атам да, мен может быть баягы ооруганда сездим, мындай ооруганда ой кетет экен любой адамгачы. Кайра уже артка барбай турбайбызбы деген ойлорго кетет да. Ну, Кудайга шүгүр. Кудайга шүгүр. Сотрудниктердин болсо массаба ооруганын жашырганда эмне ак эмеде баары дарыланып атышты. Башка выход жок, эмне кыла алат? Анан биз дагы дарыланып аттык. Басып жүрүп эле биздики өтүп кетти окшойт. Температура, ошо слабость менен, но айла жок, баары басыш керек, ошо менен. Биринчи эме как будто баягы кинолордо, бир согуш кинолордо мындай бир айлананын баары жымжырт болуп тосулуп, бир блокадада каласың го, ошондой болду да. Анан дагы бир эмеси баягы сотрудниктер кетип атканда сен калып каласың да, кетпейсиң ужечи. Анан ошол аябай тяжело болду да, мындай кичине барып бир жака барып бир 2 саат эс алып келсең дагы мындай эмең эс алмакта. Так бул жерден красный зонага, зеленый зона деп аталганы менен психоэмоционально аябай оор болду да.